кек сактоо, жек көрүү жана таарыныч бул безде калып, ооруга жол ачат, лимфа агымын жайлатып, иммунитетти алсыратат. Ачуулуу адамдын боорунун иштеши бузулуп, организмдин тең салмагын жок кылат. Жутулган ачуу, ичиңе катылган ачуу өткө турукташат, өт суюктугуна токтоп, ташка айланышы мүмкүн. Мактанчаактык калкан безге басым кылат. Өзүн башкалардан жогору коюу гормоналдык тең салмакты бузат. Ички кайгы жоон ичегиде топтолот. Тирүүлүккө кызыгуу жоголгондо ичеги жай иштеп калат. Коркуу бөйрөктө жашайт. Туруктуу коркунуч жана тынчсыздануу бөйрөк энергиясын сарптайт. Ар дайым санаркоо, уйку безди жабыркатат. Сезимдик чыңалуу зат алмашууну жана сиңирүүнү бузат. Капа болуп жүрүү, кубанычсыз болуп жүрүү, жүрөккө күч келип, ичегиге нур, жылуулук чачпай калат. Паникалык атака бул уйку без менен бөйрөктүн функциясын начарлап, жоон ичегиге күч келет. Стресс менен коркуунун тиреши денеде тездик менен чагылат.